Саламатсыңарбы ата-энелер, окуучулар. Бүгүнкү өтө турган класстык саатыбыздын темасы улуу ата мекендик согуш сандар менен. 1941-1945 жылдар. Сабактын максаты улуу ата мекендик согуш жөнүндө окуучулардын билимин кеңейтүү, сабакта кездешкен сандарды эске түшүрүү, патриоттуулукка, өз ата мекенин сүйүүгө тарбияланышат. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Улуу ата мекендик согуш сандар менен. Улуу ата мекендик согуш жер үстүндө болуп өткөн эң коркунучтуу согуш. Ал көптөгөн адамдын өмүрүн алып кетти. Көп бейкүнүү адамдарды, алардын тынч жашаган жашоосун бузду. Бул согуш жөнүндө баардык маанилүү маалыматтарды жана сандарды унутпашыбыз керек. 22 июнда таңкы саат 4-тө улуу ата мекендик согуш башталган. 1418 күн түнгө созулган. 29.592.749 советтик армиянын бардык жоготууларынын саны. 6.885.000 курман болгондордун саны. 4.559.000 туткунга алынган жана дайынсыз жоголгондордун саны. 34.476.700 согушка катышкандардын жалпы саны. 490.000 аялдар. 13.7 миллион тынч калктын курмандыктары. 7.4 миллион атайла өлтүрүлгөн. 2.2 миллион Германияда иштеп жүрүп курман болгондор. 4.1 миллион оккупацияда каза болду. Дээрлик 4 жылга созулган улуу ата мекендик согуш зор кыйроолорго алып келген. Согуш жылдарында СССРде 1710 шаар, 70 миңден ашуун айыл, 32 миңдей завод, фабрика жана 98 миңге жакын колхоз талкаланган. $250 грамм жумушчулардын бир күндө алган наны, 125 грамм багуудагылар, кызматкерлер жана балдар алган нан. 1710 шаар жок кылынды. 70 миң айыл жок кылынды. 32 миң айыл талкаланган. 98 миң колхоздор тонолгон. 2890 МТС же болбосо машина технологиялык станциялар жок кылынган. Улуу ата мекендик согуш жылдарында массалык баатырдык жана эрдик көрсөткөндүгү үчүн бул шаарларга Ленин орденин, алтын жылдыз медалын тапшыруу менен бирге Баатыр шаар деген ардак наамы ыйгарылган. Силер сүрөтүн көрүп атасыңар, мына ушул шаарлардын баары Баатыр шаар деп аталат. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинде 1000ге чукулуу аялдар болгон.
160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз Дүйшөнкул Шопоков болгон. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер Дан орденинин 3 даражасы менен сыйланган. Алардын ичинен 8 жоокер Данк орденинин 3 даражасын тең алган. 1941 жылдын сентябрынан башталган Ленинград блокадасы дээрлик 900 күнгө созулган. Шаарда немецтик күчтөр курчап алган. Натыйжада миңдеген адамдар ачкадан кырылып, экинчи жагынан суук катуу кыйнаган. Согуштун алдыңкы сабындагы жоокерлерге күнүнө 500 грамм нан, жумушчуларга 250 грамм нандан башка тамак болгон эмес. Ар кандай маалыматтар боюнча Ленинград блокадасынан 1,5 миллионго чейин жоготуу болгон. Алардын 3% бомбалоодон каза тапса, калганы ачкачылыктан каза болгон. Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. 9 май жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күнү. Жеңиш парады 1945 жылдын 24 июнунда Москванын Кызыл аянтында улуу ата мекендик согушта СССРдин Германияны жеңгенинин урматына карата жеңиш парады өткөрүлгөн. Парадты маршал Рокоссовский жетектеп, маршал Жуков кабыл алган. Ал эми Сталин Лениндин мавзолейинин трибунасында карап турган. 122 мүнөт жаан астында өткөн парадка 24 маршал, 249 генерал, 2536 офицер, 31116 сержант, жоокерлер жана 1850 аскердик техника катышкан. Сталиндин жеке буйругу менен Жолборс аттуу сапер итти анын кителине көтөрүп парадтан өтүшкөн. 7000ден ашуун мина, 150дөй снаряд тапкан Жолборс согуш аягында жарадар болуп калгандыктан парадтан өз алдынча басып өтө алган эмес. Мына бул сүрөтү көрүнүп турат. Сүрөттө балдар мунун иттин аты Жолборс, бул сапер ит. Улуу ата мекендик согушта каза болгондордун саны 1946 жылы Иосиф Сталиндин билдирүүсү боюнча 7 миллион. 1961 жылы Никита Хрущевдун билдирүүсү боюнча 20 миллион. 1988-1993 жылдардагы аскердик тарыхчылар иликтеп жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында 27 миллион. Кыргызстан боюнча 306 миңдей адам согушка аттанышкан. Анын 150 миңдей киши каза болгон. Алардын 5 миңинен азыркыга чейин дайыны жок. 29 адам Данк орденинин 3 даражасын тең алган толук кавалерлери. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Учурда Кыргызстанда 251 ардагер калган. Жеңиш
бүгүнкү бейпил жашообуз кандай баа менен келгендигин унутпашыбыз керек. Бизге ушундай келечек тартуулаган баатырларга түбөлүк даңк жана таазим, эл жери үчүн күрөшкөн эр азаматтарыбыздын өлбөс өчпөс эрдиктери түбөлүккө сакталып калмакчы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.